Коллегабыз дагы биздин жанагы камакта отурган 4 журналист боюнча суроо берди, бирок кандайдыр бир жооп алган жокпуз. Ошондон улам жеке сиздин оюңузду сурайын дегем. Биринчиден, биздин өлкөбүздө сөз эркиндиги барбы же жокпу? Анан канчалык мыйзамдуу түрдө ошол биздин 4 журналист бүгүнкү күндө камакта? Рахмат, албетте биздин Рахмат, түшүндүм, сурооңузга жооп берейинби? Биздин өлкөдө сөз эркиндиги бар. Мына Конституциянын беренесинде сөз эркиндиги милдет, жоопкерчилик бирдей жүрөт, билесиз. Сиз айткан журналисттерден менимче бир 4-3 калды бүгүн. Экөө калыптыр, экөө. Экөөнү да карап аткан орган өзү карап чыгарат. Биз көзөмөл иретинде чыгар, киргиз деп айтсам мен да кызмат абалынан пайдалангандык болот. Бирок алар да тиешелүү бул боюнча карайт сөзсүз түрдө журналисттерди. Ал эми коомчулукта айтылып аткан, коомчулукта деген маселелер боюнча журналистпи, жөнөкөй жаранбы, кызмат адамы, биздин баардык жоопкерчилигибиз бирдей да. Ошон үчүн журналисттерди камабага, кылмышкы башка адамдарды кама деген түшүнүктөн да биз өтө этият болушубуз керек. Анан сиздер айтып аткан журналист дегендердин, жарандарыбыздын экөөнүн гана журналистика билими бар экен. Көпчүлүгүнүн билими жок. Бул боюнча эми журналистика боюнча мыйзам өтө эскириптир. Ал боюнча да өткөндө жолугушууда айтышкан. Бул өздөрүнүн мыйзамдарында карап атышат. Бүгүн жаңы сиздерге демилгелөө боюнча. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нарматова Надира Азимовнага берилет.